Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 7-июнь 2023 жыл. Мен алғыдан сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйт. Азыр мен турган жер Гагарин жана Азия көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түштүккө карай бир аз бассаңыздар, Жаштык көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурчусуна жүргөн автобус маршруткалар толтура бар. Сатылуучу үйгө чейин 185 маршрутка менен барсаңыздар болот. Так, ориентир бул мечитке алсаңыздар болот экен туугандар. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Эң эле чыгыш чек мынакей бул жерден башталат. Эң эле батыш чек бул кошунанын заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты кызыл китебинде 500 соток, фактически андан деле көбүрөөк экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Түз чыксаңыздар бул жакта Тагай бийге чыгып бара аласыздар. Балдар мектепке ошол жака жөө барып келе алат. Чачный садиктерди толтура, мечиттер деле мынакей бул жерде. Бир мечит чоң Гагарин көчөсүндө туугандар. Электр энергиясы, мынакей прожекторлор орнотулуптур. Кошуналар деле жакшы дейт. Үй ээси туугандар. Тынч. Мынакей бул райондун көрүнүшү. Бар өзү мен өзү дейт кошуналар туугандар. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мына бул короосу жана айткандай 500 соток болгон жер участогу. Алда тарабына кенен эле көп эле машина аткандай жер, негизинен навес и төрүнө менен хозпостройка салсаңыздар деле болодай. Бул жакта узун турасы 13кө 8 болгон үйүбүз, стенасы бышпаган кирпич. Так, жана каптал жагында душ жана ондай склад деле бар экен. Склад деле бар. Андан ары черешня багы, гүлдөр, дарактар мондай туугандар. Чек аралары мынакей пескоблок менен бийик кылып забор кылынган. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Ички тарабынын ремонту жакшы, азыр видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Так, дагы эмне маалымат? Мынакей бул жакта негизи кирүүчү эшиги жайгашкан. Канализация. Так, бул жактан көчөнү өткөрүлүптүр, жакын каракта кошобуз дейт үй ээлери. Электр энергиясы бар. И так, отопление теплый пол. Жана отопление котел үчүн өзүнчө бөлмө орнотулган. Ал жакта бөлмөсү бар. Азыркы учурда теплый пол экен. Бул мынакей негизи кирүүчү эшиги үйүбүздүн. Түзүлө кирсек мынакей бул жерде прихожка, кире бериш. Андан кийин дагы бир мондай темирден болгон эшик орнотулган. Жана түз кирсек мынакей бул жерде холл дейбизби? Ушундай бир бөлмө туугандар. Потолок гипсокартон, чыгыш тараптан терезе, темирден болгон решеткалар. Так, мынакей. Андан ары түз кирсек мынакей бул жакта зал. Түндүк тарабынан терезе, темирден болгон решеткалар, полдор ламинат, теплый пол да бар экен. Электрический теплый пол. И дубалдар көрүп тургансыздардай обой туугандар. Так, бул жакта кухня, көрүп тургансыздардай кухонный мебелдер. Суу чыгарылган, ички тараптан раковина орнотулган, чыгыш тарабынан терезе, полдору ламинат. И андан кийин так, бул жакта бир спальня бөлмө туугандар. Батыш тарабынан терезе, темирден болгон решетка, дубалдары обой, полдору ламинат. Жана түзөлөсөк бул жерден мынакей ажаткана, ванна, душ, дубалдары кафель, форточка орнотулуптур. Жана бул жерден сиздер жанагы склад үчүн расчетталган бөлмөгө өтүп кете аласыздар. Негизинен отоплениянын котелин деле ушул жака орнотуу планы бар экен. Үйөсү. Дагы эмне маалымат? Акыркы жолу үйлөр тартып атсам, өтө бат тартып атсын деген сөздөр, комментарийлер жүрөт туугандар. Маалымат бүттү негизги. Мындан да маанилүү маалыматтарын келип өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Колдон келишинче көргөздүм. Бул үйдүн баасы туугандар $65,000 сурап атыптыр.
Элердин номери экранда, EasyTel деп жазылып турат, соны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Үйдүн стенасы бышпаган кирпич, ал жөнүндө айттым, айтпадымбы? Ысыкта бир аз башта айланып калды. Кыргызстанда өтө ысык, мынакей көрүп турасыздар эшик тараптарды. Так, анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага бул видеосине чоң жардам берген болсо, жана ошондой эле кимдир бирөө издеген болсо, ал кишиге да чоң жардам болот. Анда мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин туугандар.